Урматтуу кыргыз элим, шайлоо убагында президентти зек аферист деп, Адаханды сагызган деп ушак жаман сөз айтуу көбөйдү. Итке окшотуп, аялдарды кучакташтырып, адамдарды кемсинткен фотолор чыгып жатат. Биринчи класстын балдарына окшоп, кличка коюп сүйлөп жатасыңар. Депутатка талапкер да программаны айтпай эле элге ушак бирөөлөрдү жамандаш менен убакыт өтүп жатат. Мамлекеттик кызматкер да, талапкер да этиканы сактап, башканы сыйлаш керек. Айылдагы ушакчы катындардай аялдарга окшобой жаштарга үлгү болгула. Мен аксакал катары айтып коеюн. Анан фейктер, докансалар, зомбилер дагы бирибизди сыйлап, адамгерчиликти сактайлы, шайлоодо өтөт дегендей, тойда болот, тойдун дагы эртеси болот дегендей, бирибизди мындай сыйлаганды үйрөнөлү.